Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihil kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum hurmatli o'quvchilar. Albatta o'ta o'rchundu degeli köygöylü ушунчалык керектүү теманы тандап алыпсыз. Чынында эле бул тема боюнча биздин устаздарыбыз, же болбосо аксакалдарыбыз ошол эле учурда балдарды тарбиялап өстүрүп берген көрүнүктүү аксакалдарыбыз, адамдарыбыз келсе жакшы болот эле. Бирок алар келбептир, эми айла жок. Bizde daha жақсы söz var. Ördük jokta çulduk bey deydi. Alar jok bolsa aylasından biz birlikte kılavuz emi. Emi oşontan bu sözü başta hoştan aldın. Özüden ulu ustazlarımızdan, degil aksakalızlarımızdan keçirim surayбыз. Çınında da biz azı jaштыгыбыз kalgan жок. Oşonday bolsa da orta jaштабыз. Sizler көргөн нерсени көрелekпиz. Бирок кантсе дагы арабтарда сөз бар. Sen сүйлөп жаткан адамдын өзүнө караба, балким эмнени сүйлөп жатат, ошо сөзүнө кара дейт. Ошондон биз эми өзүбүз жок жерден жонуп, кара жерден казып, ойлоп айтпайбыз. Балким ошол эле пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошол эле Аллах Таала Куранда айткандын негизинде ошол эле учурда өзүбүздүн ата бабабыз айтып кеткен, азыр сиз айтып өттүңүз, лакап макал менен айтып, өзүбүздүн акылыбыз, илимибиз жетишинче түшүндүрүүнүн аракетин кылабыз. Азыр сонун сөздү айттыңыз. Буну чынында эле түшүнүштүн же болбосо чечмеделеп айтыштын эле кажети жок. Себеби азыр иш жүзүндө көрүп калдык. Иш жүзүндө көрүп калдык. Биз байыртадан тарыхы бар кыргыз элбиз. Чынында эле биз этаж үйлөрдү көргөн эмеспиз. Же болбосо бөлмө кабат көп кабаттуу үйлөрдү көргөн эмеспиз. Чынында эле ата бабабыз боз үйдүн ичинде эле жашап келген. Баласы дагы, кызы дагы батышып эле, баласы үйлөнгөн болсо бир бурчта келини деле ошол эле учурда уюу, кою деле батышып келген. Улуу сөздө уят жок дегендей, акыйкат сөздө уят жок. Мен ачыгын айтайын, уюу сийип жиберсе, тос деп күл менен эле тосуп коюп, ошол боз үйдүн ичинде эле батышып келгенбиз. Бүгүн күнү ошол тарбия болбой калгандыктан кабат үйдө ата-энебиз батпай калды. Ошол эле балаңа тарбия бербесең, анда корудукту күтө бер деген мына ошол да. Азыр ушунчалык акыйкат сөз, чындык бүгүн күнү кыргыздын аксакалы, карыялар үйдө калып атат. Бүгүн күнү апаларыбыз төрдө отуруп дуа бере тургандарыбыз карыялар үйдө калып атат. Мына ушун эле карап туруп, болду, жетишти мага деп балдарды азыртан тарбиялай турган болсок, анда эч качан өкүнбөйбүз. Бул сүйлөй бераттан болду экен дейт турган болсоң, анда карыялар үйгө барып отура бересиң эртең күнүчү. Азыр эч ким айта албайт, мен ал жака бара албайм, мен ал жака барбайм, мен балдарым карайт деп айта албайбыз да. Бүгүн күнү ошол эле колунда бар, мингенге бар, киерге бар, бирок ошол жерде калгандыгы бул ачык чындык, ачуу чындык, бардыгыбызды өкүндүрө турмат туган. Ошондуктан азыр сиз айткан сөздү мааниси түшүнүктүү эле деп ойлойм. Аллах разы болсун. Анан устаз, карылар үйүнө барып калган кыргыз апалар же аталар ал ачык маселе болот атпайбы? Бирок үй шартында деле апасы деле атасы деле төрүндө отуруп айтор чогуу жашайт. Бирок ал жерде ордулары жок. Ооба. Кадыр баркы жок. Ушул тарбия кайсыл жерден ката кеткен ки кадыр барк деген нерсе жок. Ооба. Каерден ката кетти? Каерден ката кетти? Бунун ката кеткени, урматтуу туган, ачыгын айтканда бүгүн айтсак жек көрөсүздөр да динге эле такай берет депчи. Албетте акыйкатты айтыш үчүн такаганга мажбурбуз. Бүгүн күнү мына ошо телефонуңуз бузулган болсо, муну оңдоштун өзүнүн китеби бар. Мына сүйлөп аткан микрофон бузула турган болсо, муну оңдоштун өзүнүн китеби бар. Компьютер китеби бар. Бүгүн күнү адам баласы бузулду, анын китебине карабай калдык да. Биздин деле китебиз бар, Кураныбыз бар. Куранда 114 сүрө бар, 30 пара, 300 барак деген сөз. Ошону баштаганда эле Аллах Таала өзү тарбият менен баштаганда, Алхамдулиллахи Rabbil Alamin, бүткүл ааламдардын тарбия кылуучусу болгон Аллага мактоолор болсун. Тарбия кылуучу албетте бардыгыбызды, жаны бар, курт кумускар, өсүп келе жаткан чөп бардык бактарактын бардыгыны тарбия кылган, бизди дагы тарбия кылган Аллах Таала да. Эң негизи тарбия кылуучу. Ошол бизге балаңды, үй бүлөңдү, айлана чөйрөңдү дегеле өзүңдү кандай тарбия кылышты Куранда айтып берип койду. Биздин китеп, аны карабай калдык, аны окубай калдык. Пайгамбарыбыз ачык айтты. Темирге суу жетип кандай дат баскан болсо темирди, жүрөктөрдү дагы ошондой дат басат деди да. Сахабалар таң калып сурашты. Анда темирди тазалаштын жолу, жүрөктөрдү кандай тазалайбыз? Пайгамбарыбыз айтты, Куранды көп окушлук менен жүрөктү тазалайбыз. Бүгүн Куран окубай калдык.
Мусулман болуп төрөлдүк, мусулман үй бүлөдө чоңойдук, мусулман болуп жашап атабыз. Бирок Куран китебибизди билбейбиз да. Бузулдук. Мына ошону билбеген үчүн. Тарбиядан чыктык, ошону окубагандыгы үчүн. Бүгүнкү күнү ушунчалык деңгээлге жеттик, ошо Куранды карабагандыгы үчүн. Onu karabay tur эле, эми мен өзүм карап алгам, мен душаң таза, жүрөгүң таза болсо болду, душаң менен ишенишиң керек. Сен өзүңдү актаганың менен бул жагы өлүп атат. Бул жагы уже чектен чыгып кетти. Макул Куран окубай калсаң, экинчиси пайгамбар айтты, өлүмдү көп эстөө менен. Өлүмдү дагы эстебей калдык, өлүмдөн коркуп калдык. Макул, эми караң. Куранда Алла Таала башында тарбия менен баштап атабы, бүтүргөндө дагы тарбия менен бүтүрүп атат да. Кул а'уду би раббин нас. Адамдардын тарбиясы кылган, тарбиячысы болгон Аллахтын аты менен мен сактаныч тилеймин деген. Башында дагы, акырында дагы Аллах Таала Куранды тарбия менен баштады, тарбия менен бүтүрдү. Неге? Ошонун ортосундагы бардык сөздөр бул бизди тарбия кылуучу Аллахтын сөзү. Мына ушул китеп биздин китеп. Ушуну окуй турган болсок биз өзүбүз дагы оңолобуз. Ушуну окуй турган болсок айлана чөйрөбүз дагы оңолот. Ушуну окуй турган болсок балдарыбыз дагы, ата-энебиз дагы бардыгы өзүнүн ордуна кадыр барктуу болот. Бүгүнкү күнү ошону окубай калдык, анан эле бузулуп атабыз. Эч кандай таң калыштуу нерсе эмес да. Анан тарбия туура эмес берилүүсү, жооп тарбия берилбей калды деп айта беребиз да. Ооба. Бирок туура тарбия динде экенин билебиз. Ооба. Жана динде кайсыл жеринде жана ал туура тарбияны кантип мындай балага өткөзүп бериш керек? Туура тарбияны албетте балага өткөзүп бериш үчүн адам баласы өзү ошол менен тарбияланыш керек да. Бүгүнкү күнү биз өзү Аллах Таала Куранда өкүм берди, намаз окугун. Бул Алланын өкүмү, каалоосу эмес, Алланын буйругу, каалоосу эмес. Сен намаз окуй турган болсоң, сенин бардык ишиң оңолот. Мурдагыдай алдабай каласың. Мурдагыдай жалган сүйлөбөй каласың, чекпей каласың, ичпей каласың, мамилени туура кыла баштайсың. Качан намазың тура турган болсо. Бүгүн өзүң намаз окусаң, ана балаңа кантип айтасың намаз оку деп? Бүгүн Куран окубадың, бүгүн күнү өзүң ораза кармабадың, бүгүн күнү адамдардын акысыны бербедиң, алдадың. Анан эми балаңа кантесиң? Ошондон эң биринчи өзүбүз тарбия боло турган болсок, анан балабыз албетте бизде уяда эмнени көрсө, учканда ошону алат дейт го. Үйдөгү тарбия ошондон башталыш керек да. Мына ошондой өзүбүз кыла турган болсок, анан балага дагы айта алабыз. Балага айтпаган күндө дагы бала эмнени көрсө ошону кылып ойнойт да. Намаз окусаң, ал деле бир нерсени полотенцаны дегеле кайсы бир чүпүрөктү же жай намазды жайып алып, ал деле Куран окуп, ал деле жатып, не кылат? Ошентип ойнойт да. Вот тарбия каяктан башталып атат да. Бала ата эне өзү ошого даяр боло турган болсо, бала деле. Эми өзүң кылгандан кийин айтсаң, айткан сөзүң деле өтүмдүү болот да. Өзүң кылбай турганан балага айтсаң, деп коет. Бүгүнкү күнү ушунчалык деңгээлде техника өнүктү дейбизби, же болсо цивилизация дейбизби? Кыскасы, азыркы балдарыбыз булар кыяматтын балдары. Ата энеден маалыматы көп. Аны жаш бала түшүнбөйт дейсиң го, баласы түшүнбөйбү? Сенен көп нерсени түшүнөт. Ишенбесеңиз телефонуңузду бериңиз деле. Сиз көрбөгөн жактарда жүрөт да. Сиз билбеген нерселерди чукуп алып жүрөт. Көрүп туруп өзүң таң калып атасың да. Каяка кирип кеткенсиң? Менин телефонумда ушулар бар экенби депчи. Кантип чыктың? Чык кайрадан деп, кайрадан чыгарып алып атабыз да. Караң, балабыз канчалык деңгээлде өсүп кетти. Канчалык деңгээлде алдыга жылып кетти. Ошого биз өзүбүз көңүл буруп туруп, анан аларга айтып бере турган болсок, айткан сөзүбүз дагы таасирлүү болот. Ооба, ошол үчүн да Кураныбыз бар, хадисибиз бар, алым устаздарыбыз бар. Ошону алган өзүдүн дагы китепти карап, мен кайсыл жерден бузулуп атам, мен кайсыл жерден оңолушум керек, мен кайсыл жерден кантип балама тарбия беришим керек деп түзүлүп калган тартип бар, китебибиз бар. Ошону карасак андан кийин жөн эле акылга салып, менин балам андай болбойт, менин балам мынандай болуш керек дей бергенде жок. Куру сөз менен эч нерсе чыкпайт.